Биз азыр аскердик аба базанын аэродромунда турабыз. Биздин аркабызга Mi-8 MTV тик учагы конууда. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн бөлүктөрүнүн атайын аскерлери окуу планга ылайык абага көтөрүлүп, аяктан 600-800 метрликтен парашют менен секирүү жасашат. 26 июнда Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн 2024 окуу жылына карата даярдоо планына ылайык кезектеги абадан секирүү машыгуусу өткөрүлдү. Ага 100дөн ашык атайын даярдыктан өткөн аскер кызматкерлери тартылган. Бүгүн 26 июль биздин Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн атайын багыттагы өз курамы менен бүгүн парашют менен секирүүсү пландаштырылган жана ошол нерсе аткарылып жатат. Бул парашют менен секирген ыкмаларга чейин атайын дайындыктарды өтүшөт. Булар жер даярдыгы жана аба даярдыгын өтүшөт. Ошонун негизинде бүгүнкү ушул бүтүрүүчү этапта жалаң профессионалдар секирип атышат. Жана ошондой эле бир 4 жаңы секирип аткан спецназда балдарыбыз бар. Жерге түшөсүңөр, приземление. Жерге 100-150 метр калды. Тизем бир таманын бир. 100дөн ашык аскерлердин арасында парашюттан алгачкы ирет секиргени жаткандар бар. Алар буга чейин анын билүү деңгээли боюнча теориялык жана практикалык зачет тапшырышкан. Тагыраагы парашюттун жалпы түзүлүшүн жана коопсуздук чараларын билүү боюнча сыноолордон өтүшкөн. Аскер кызматкер болгондон кийин бардык нерсеге даяр болушубуз керек да. Парашюттан секиргенге бардык жерден бүт жеринен караганда баарына биз даяр турушубуз керек. Ошон үчүн өзүмдү да текшерип, ушундан секире аламбы, секире албаймбы деп ошол. Абадан секирүүнү ар бир аскер кызматкери өтө чоң жоопкерчилик менен кабыл алат. Татаал машыгууда аба ырайынын да таасири тийип калышы мүмкүн. Бардык жагдайга даяр болгон кызматкерлер секиргенден кийин өзүнүн парашютун чогултуп, андан ары жолун улайт. Мисалга, жаңы эле жерге түшүп, бардыгын тартуу менен аткарган 73-809 аскер бөлүгүнүн кызматкери Уламбек бардык тапшырманы дыкаттык менен аткарганын жана андагы сезимдери менен бөлүштү. Биздин жалпы эле аскер бөлүккө биринчи секирүү болду. Азыр мындай эмоцияны мындай сөз менен айтып жеткириш кыйын да. Сонун жакшы. Буга чейин 10-128 атайын багытта Пантера аскер бөлүгүндө 10 күн машыгууларды өткөнбүз. Теория жаатында. Ошол теорияны өткөндөн бүгүн практика жүзүндө машыгуу талаасында секирип көрдүк. Кудай буйрса жакшы. Тажрыйбаларыбызды өнүктүрөбүз. Кошумчаласак, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер бөлүктөрүнүн атайын даярдыктан өткөн аскер кызматкерлери тарабынан ар кандай бийиктиктен секирүү машыгуулары байма-бай өткөрүлүп турат. Бакытбек Болсунов, Гүлчора Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.